Кетментөөнүн эски борборунда чоң базардын жанында Кайназар деген кишинин чайханасы болот эле дейт. Ошол жерде коргоолурча ар кимдин мал кели, уй торпогу, буюм тайымы жоголсо ырдап жар чакырып таап берчү экен. Бир күнү өзүнүн бир көлөчү жок. А кезде көлөчтү Анжиян Наманганга барып деп кадырыбыз салып алып келчүбүз дейт. Көлөчтүн табышын айласын кылып, кадимкисиндей болуп алып, көлөчү жок, бутун көлөчү бар, бутун учкаштырып коюп алып, минтип жар чакырып ырдап атат дейт. Ай төбөдөн тоголду, Анжиян барып ап келген, аягыма чак келген, алтынчы көлөч жоголду. Күн төбөдөн тоголду, күндө минсем талыбас, күнчүлүк жолдон арыбас, күлүгүм көлөч жоголду, араңдан зорго бердели, жанаң Анжияндын зайыбы, ары бери көп басып, апкытындаң айыбы, назданып атып бердели, Намангендин зайыбы, нары бери көп басып, анын алды жактан айыбы, 60 сом басып, 6 күнү кийилбей, минтип апасыз калдым асы деп бутун көтөрүп коет дейт. 70 сом басып, 7 күнү кийилбей, минтип жесир калдым асы, көзүңдүн кырың салганың, көлөчтүн бири жоголду, корголго келип бергиле, кокус эле таба алганың. Ой деп ырдап атса, калың топту аралап, боюнда бар кошкат жаш келин, ата ушу көлөч сиздики беле, жазгы алаш албыртта баткакка тыгылып калыптыр деп, маңдайында уялып кармап туруптур дейт. Ой балам өз эмес көзү деп, оюнда тиги келинге бата берип коюн деп минтип ырдап атат дейт. Бара келде келиним, сенин бар турбайбы желиниң, балтайган эркек төрөп ал, балам бар кесте күчү белиңин деп ырдаса, бул кандай уяты жок чал деп, көлөчүн астын ыргытып элдер алып качып кетти дейт. Анда коргоол көлөч менен урушуп атат дейт. Арба курган сен көлөч, адашып кайда жүрөсүң, азгырганы жүрсүң алда кимдин бүлөсүн деп, жашы 70-тен ашып калса да, эшегине өзөңгү теппей минип, кыдыңда эшегим кырашып кетемин деп ырдачу экен дейт. Ошондон ары кеткен дейт, ошондон калган кептир дейт деп аксакалдар айтып бердиле.